Кино. Адамзат жашоосуна, психологиясына, тарыхына таасир бере алчу искусствонун маанилүү бир бутагы. Чыгармачылык тарабы менен эле чектелбестен, дагы да көп пропагандалык күчтүү каражат катарында колдонулуп келет. Убакыттын өтүшү менен мусулман коомчулугу да болжол менен 150 жылдык тыныгуудан кийин ар кайсы тармакта өнүгө баштады. Бул тармактардын бирөөсү кино. Ооба, учурда өзүбүздүн динибизди, тилибизди даңктаган, мактаган чыгармалар акырындан жарала баштады. Көптөн бери өз идеологиябызды туу тутунган кинолор болбогондуктан, бул кинолор дароо эле рейтинг жараталды. Себеби коомубуз мындай чыгармаларга суусап калган эле. Мындай өнүгүүгө шүгүр айтышыбыз керек албетте. Бирок ушул эле жерде ойлондурчу олуттуу көйгөйлөр да жарала баштады. Биз мусулман коомчулугу кээ бирки нерселерге кандайдыр бир деңгээлде даяр эмес болуп калдык. Дагы эмне болуп кетти, кандайча даяр эмеспиз дешиңиз мүмкүн. Анда четинен баяндай баштайлы. Учурда аябай рейтингтүү болгон тарыхый исламий сериалдар бар. Ушундай сериалдардын бирөөсүнүн бир бөлүмүндө баш каарман баласы сүткорчулук менен алектенгендиги үчүн аябагандай ачууланып баласын сабайт. Аллах тыюу салган арам ишке кантип кол урдуң деп кыйкырат баш каарман. Ушул жерден сериал токтоп, реклама бериле баштайт. Рекламада болсо ошол эле баласын сабап аткан баш каарман актер чыгып, баланча банктан түкүнчө пайыз менен кредит алсаңыз болот деп кредиттин рекламасын айтып чыгат. Кинодо пайыздын арам экендигин айтып ага каршы күрөшкөн баатыр көрсөтүлсө, рекламада ошол эле баатыр кредитти мактап жарыя кылып жатат. Же күлөрүңдү, же ыйларыңды билбейсиң. Албетте, бул актерду күнөөлөй албайбыз. Режиссерду да күнөөлөй албайбыз. Күнөө бизде. Сиз менен менде. Кандайча? Азыр айтабыз, сабыр кылып туруңуз. Дагы башка бир сериалда ислам дүйнөсү үчүн өтө маанилүү болгон аалымдын образы чагылдырылган. Чынында аалымдын образын мыкты деңгээлде ачып берген актер. Бирок ошол эле актер башка кинодо бачабаздын ролун ойноп жүрөт. Же болбосо дагы башка бир сериалда ислам үчүн орду толгус болгон аалым Олуянын ролун жараткан бир актер башка кинодо жөөттүн эки жүздүү дин душманынын ролун ойноп жүрөт. Дагы бир ушул сыяктуу сериал чыгып, көрөрмандардын жүрөгүнөн түнөк таба алды. Бирок сериал экинчи сезондон кийин токтоп калды. Себеби баш ролду ойногон актерлор кинону таштап кетип калышты. Анткени бул актерлор сериалда өтө такыба, диндар, баатыр бир образды жандандырышкандыктан, коом аларды өтө диндар, өтө такыба адам деп ойлоп калышкан эле. Жеке жашоосунда динден алыс жашоо образын карманган актерлор кайда барбасын мусулмандардын сүймөнчүлүгүнө айланып калуудан, коомдун массалык аң сезиминде мындай диндар образ катары сакталып калуудан чочулап, ролдон баш тартышты. Натыйжада сериал бүтүндөй токтоп калды. Сериалда баш каармандын жакын досу болгон диндар баатыр болсо, жеке жашоосунда ЛГБТны мактаган постторду чыгарды. Бул жана жогорудагы актерлор негизи эле жеке жашоосунда либерал көз карашын карманган, батышка ыктаган жашоо образын тутунган актерлор. Аларга эч жаман сөз айтпайбыз, аларды күнөөлөбөйбүз. Ал эми сериалдын руху, багыты болсо, бул актерлордун көз карашына такыр терс келген идеологияны карманган адамдар тууралуу эле. Сүйөнкө маалында режиссер «Стоп, тартылды» деген сөздү айткан соң, азыр эле Аллахты мактап аткан актер спирттик ичимдикти ичет. Кайра сүйөнкө уланган кезде такыба адамдын образын актер мас абалда чагылдырат. Бул тасманын рухуна, маанисине терс таасирин тийгизет. Себеби биз мусулман коому өтө сезимтал калк болобуз, ишенчекпиз. Мындай сезимтал адамдар кинодон көргөн образдарга чын дилден ишенип, аларга жүрөк менен байланат. Түгүл атактуу бир сериалда каарман өлгөндүгү үчүн көрөрмандар жаназа намазын окушуп, ага мазарда тургузушкан. Түгүл ошол сериалда каарман өлгөн күндү жыл сайын эскерип, ага Куран окугандар да бар. Болбосо актер учурда да бар, кинолорго тартылып жүрөт. Биз ушундай коомбуз. Натыйжада биз такыба деп ойлогон каармандар жеке жашоодо же болбосо башка кинодо терс иштерди аткарса, дароо таасирленип кетебиз. Натыйжада кандайдыр бир деңгээлде ошол образын жаратып аткан тарыхый инсанга болгон сүйүүбүз басаңдагандай абал жаралып калат. Качан ошол тарыхый образ эскерилгенде, дароо анын ролун ойногон бузуку актер оюбузга келип туруп алат. Албетте, бул актерлорго, чыгармачылдарга эч кандай жаман ниетибиз жок. Ар ким акыретте өзү үчүн өзү жооп берет. Бул актерлор чындыгында өз ишин мыкты билген адистер.
Ошол эле кезде жогоруда аталган сериалдардын атын да жазып, алар ушул сериал же тиги сериал дештин да кереги жок. Комменттерге да бул сериал тууралуу айтып жатат же тиги кино тууралуу айтып жатат дештин кереги жок. Диний, тарыхый тасмаларды жаратаарда жеке жашоосу, руху ошого жакын болгон адис адамдардын долбоорго аралашуусу керек. Мисалы, Рахманкул хандын образын жаратчу актер аз да болсо анын көз карашына жакын көз карашты карманышы керек. Эч болбоду дегенде ага душман болбогон, аны колдогон бирөө болушу керек. Себеби алар ошол улуу инсандын кыялдык образын өздөрүндө алып жүрөт. Башкасын оңдоо үчүн алгач өзүңдү оңдо дейт. Ошондо гана актер жараткан образ таасирдүү болот. Бирок жогоруда байкагандай андай болбой жатат. Кино индустрияда көбүн эсе динине, каада салтына жат болгон адистер иш алып барат. Бул көрүнүш бүткүл ислам дүйнөсүндө өрчүгөн. Эмне үчүн? Күнөөкөрлөрү бизбиз. Себеп ушундай. Мисалы, балаңыз бой жетип кесип тандоо курагына келип калды дейли. Алдыңызга келип, ата, мен актер болом же режиссер болом десе, сиздин жооңуз кандай болот? Башымды оорутпа, кайдагы артист болбой, олуттуураак кесип танда. Мисалы, мугалим бол, юрист бол же доктор бол дейсизби? Ооба. Көпчүлүк ата-энелер ушинтип олтуруп, натыйжада кинематография медиа жаатында сиз карманган динди сүйгөн, сиз сүйгөн улуу аталарыбызды жактырган адис жокко эсе калды. Ооба, диндер адистер бул тармакта жокко эсе. Ошол эле мезгилде батышты көр сыяктуу туураган, ошол сиз жактырбаган материалисттер балдарын консерваторияга окутуп, кино жаатында адис кылып жетиштирип жатышат. Сиз балаңызды бул жааттан алыстатканыңыз менен, кайра эле ошол балаңыздын балдарын булар кино деген курал менен бузуп жатышат. Балаңызга ЛГБТ маанайдагы тасмаларды таңуулап жатышат алар. Алар бул ишти профессионалдык деңгээлде аткарып жатышат. Себеби бул кесиптин техникалык тарабын өтө мыкты өздөштүрүшкөн алар. А биздин мусулман коомчулугунда диндар режиссер, актер, продюсерлер өтө аз, жокко эсе. Биз мусулмандар ачыгын айтканда социалдык тармакта бул күнөө, бул арам, астагфирулла деп кыйкырып, агрессиябызды көрсөткөндөн башка эчтекеге жарабай калдык көбүн эсе. Диндарлар бул медиа тармагынан чочулап, балдарын алыстатып жатат. Бул тармак биз үчүн эмес, астагфирулла деп, бирок эртеден кечке балдарыбыз ушул тармактын кир продуктларына сугарылып жаткандыгынан кабарыбыз жок. Макул түшүндүк. Эмне кылышыбыз керек дешиңиз да мүмкүн. Жообун угуңуз. Душман кайсы курал менен чабуул кылса, ошол курал менен каршы чыгышыбыз керек. Душман эң акыркы техника менен келатса, биз кылыч менен бакырып чыгып алсак, 1000 кишини бир киши кнопка менен эле жайлап коет. Ошондуктан акмак келесо капыр деп сөккөндүн ордуна биз да алардын куралы менен куралданалы. Тагыраак айтканда, балабыз кесип тандай куракка келгенде өтө мыкты диний тарбияны беришибиз керек. Диний тарбия бул ур токмок жаза эмес. Мажбурлап коркутуп намаз окутуу эмес. Күч менен диний тарбия берсек балабызды диндар эмес, тескерисинче динсиз, дин душманы, атүгүл эки жүздүү кылып тарбиялап алабыз. Сиз бар мезгилде сиз үчүн гана ибадаттарын аткарган, бирок сиз жок кезде капилетке түшкөн. Тагыраак айтканда, сиздин ыраазчылыгыңыз үчүн гана ибадаттарын аткарган адам кылып аласыз. Ал качан гана сиздин карамаңыздан чыгып, эркин болгон кезде напсисин боштондукка кое берет. Ошондуктан алгач бала тарбиясын туура үйрөнүп жана туура тарбиялашыбыз керек. Андан кийин баланын жөндөмүнө карап ошол тармакка багыт беришибиз керек. Киного шыгы болсо режиссурага окуталы. Актёрдук жөндөмү болсо актёрчулукка окуталы. Ошол жаатка шык берели. Натыйжада бир эле кино менен элдин аң сезимин, көз карашын өзгөртө ала турган диндар адистер пайда болот. Эгерде медиа дүйнөсүн ушундай адистер менен толтурбасак, анда ал тармакты сөзсүз биздин идеологиябызга терс болгон, бизге жат болгон маданиятты жактаган адистер толтурат. Бул мүшкүл биздин өлкөнүн эмес, бүтүндөй ислам дүйнөсүнүн олуттуу маселеси. Учурда элибиздин орто жана үстүнкү катмары каражатыбызды кайда сарптоону билбей, ар кандай пайдасыз иштерге сала баштадык. Интеллектуалдык кайрымдуулук кылууну билбей калдык. Курулуш, той аш, кымбат баалуу унаа, кымбат ат. Булар болгону Инстаграмга мактанып жарыялай турган каражаттар гана. Дароо динден шылтоо издеп баштайбыз. Пайгамбарыбыз деле ат минген, эмне болуптур деп чыгабыз. Ошол аттан да маанилүү нерселер бар. Ошону унутпайлы. Биринчи,
Колдон келишинче ушул тармактын адистерине көмөктөшүңүз. Маанилүү тасмалардын жаралышына салым кошуңуз. Кымбат машинадан кооз аттан пайда жок. Аларды кармоо менен атыңыз деле чыкпайт. А бул тармакка салым кошуу менен элдин көз карашынын өзгөрүшүнө салым кошо аласыз. Башка досторуңузду да ушундай иштерге үндөңүз. Экинчиси, эгер медиа тармагынын адиси болсоң, анда сенин милдетиң өтө чоң. Бир чыгарманы жаратыш үчүн эң алгач демөөрчү керек деп ойлоп алабыз. Жок. Бул туура эмес. Эң алгач мүдөө керек, түз ниет керек. Демөөрчү бул кийинки кезектеги маселе. Мүдөө болбосо, 1000 демөөрчү көп болсо деле эч нерсе кыла албайсың. Үчүнчү, балаңыздын ошол тармакка кызыгуусу бар болсо, алгач жогоруда айткандай жакшы тарбия бериңиз. Анан ушул тармакка аралаштырыңыз. Анын күчтүү адис болуп жетилишине салым кошуңуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жана Умар Мухтар киносунун режиссеру Мустафа Аккат эгерде Голливудка барып кино тармагында окубаганда, ошол чыгармалар жаралмак эмес балким. Төртүнчүсү, эртеден кечке кайдагы пайдасыз ушак айың видеолорду таратып, бузукулуктун өнүгүшүнө салым кошкондун ордуна пайдалуу видеолорду жора жолдошторуңузга жөнөтүп, анын үстүндө талкуу уюштуруп, ой бөлүшүңүз. Бир видео жасай албашыңыз мүмкүн, бирок башкалар мээнет кылып жараткан видео продуктуну таратканга, эч болбосо 10 кишиге жеткизгенге албетте күчүңүз жетет. Башка тармактарда болгон сыяктуу эле исламий тасмалардын да өз эволюциясы болот. Биздин кино тармакта албетте өсүп өнүгөт. Буга эч шек күмөнүбүз жок. Келечекте биздин чыгаан аталарыбыздын образын туура, түз, так жана эң мыкты көрүнүштө чагылдырган адистер чыгат иншалла. Буга шек күмөнүбүз жок. Болгону ошол мезгилдин пайдубалын мына биз курушубуз керек.